Сиздерде иштеп кеткен Каныбек Исаков биз менен курдаш эле, санаалаш эле адам оор учурда сыналат. Ал учурда биз Апайсов, биздин лидер Текебаев камалып, биз Бишкектен кууп, биз баратса келип, клубда жабылып калат, мектепте жабылып калат, китепканада жабылып калат. Ошол доордо 18-жылы шаһарга келсек, ректор Каныбек Исаков ошкунун ректор. Өзү бизди кабыл алып, өзү төрөгалык кылып, өзү жолугушуп өштүrdү. Биз ойлодук, эртең кызматтан кетет болуш керек. Билимге каныккан эч нерседен коркпойт. Ал кетип калышы да мүмкүн эле. Бирок жамаат аны колдочу. Экинчи, мен аппарат президент иштеп жүргөндө 94-төн 99-га иштедим. Биз Бишкектен кадрдык жакка жиберчүдүк. Ректорлукка, проректорлукка, Баткен университетине ошондо Бакыт Беширов аппарат президентине келди. 30 жылда Каныбек Исаков эмгеги ушул. Оштон баргандар Бишкекте чоң жетекчилик кызмат иштеп жатат. Азыр менин эки орун басарым, кеңешчим Расул Абазбеков сиздерде иштеп кеткен, Төмөнбай Колдош бар Бишкектен эң негизги көркөм өнөр жайын жетектеп атат. Жакында эле бир ай болду, бизде эң негизги башкармалык 1.500.000 окуучу мугалимди башкарган. Андагы Каныбек Исаковдун жардамчысы Кыялбек Акматов деген жигит. Үчүнчү ошол биздеги Каныбек Исаков ооруп жатып, өзү жана пандемия учурунда бир мыкты адистик таап, билимдерди сактап калды. Дээрлик 1 жыл онлайн схемасын ЮНИСЕФтин баасы менен ошондо 193 өлкөнүн ичинен 40-50 гана окуп кеткен, калгандар окуй албай калды. Ошол платформаны өзү ооруп жатып, өлүм астында жатып сактап калган. Ошол айтишник баланы тапкан. Ошол айтишник бала жанагы биздин онлайн платформаны түзүп берген бала. Анын Каныбек Исаков жумуштан кеткени, аны кетиришкен экен. Азыр мен кызматка алдым. Бабаев Бектурган деген жигит Кыргызстанда эң күчтүү айтишник. Ошол Каныбек Исаковдун мураскери. Мынча айтканда, бир сөз менен айтканда, мен Каныбек Иманалиев билим берүү министрлигине Каныбек Исаковдун ишин малканы бердим.